Mına жаштар силер түшүнүп, жүрөгүңөрдөн өткөрүп, мына сезимиңерден түшүнүп, анан бул СПИД деген эмне экенин түшүнүш үчүн, мындай жолго барбаш үчүн ушундай иш-чараларды өткөрүп атканыбызды мен сиздерге дагы бир жолу айтып кетким келет. Мына мугалимдер, эжекелер, медиктер бардыгы ушу илдетке 21-кылымдын жумасы деп атпайбыз, ушуга каршы иш-чараларды өткөрүп келатабыз. Анан эми мен мен барлығыңыздарга ушул жерде катышып отурган мындай стен газеталарды чыгарып, флешмобко катышып, лозунгдарын жазып алып, бул жерге катышып аткан ар бир коллективдерди, окуучуларды, мектептин жетекчилерин, мекеме жетекчилерин, университеттин, колледждердин жетекчилерин, студенттерин баарыңыздарга терең ыраазычылык билдирем. Мен ойлойм, ушу биздин иш-чаралар жөн эле ушундай акцияны жөн эле өтүп бараткан киши эле бул эмне деген иш-чара болду экен деп окуп алдыгы биздин жазгандарыбызды түшүнүп алса дагы мунун бир таасири күчтүүрөөк болуптур. Бир элге дагы бир таасири болот деген ойду айткым келип атат. Эми элибиздин ден соолугу чың болсун. Азыр эми Айнагүл эжем